Жалал Абад шаарындагы Барп атындагы облустук драм театрынын алдындагы аянтчага шаардын коомчулугу таң эртеден келе башташты. Анын башкы себеби жакында улуттук бел болуу алыш күрөшү боюнча Индиянын борбору Нью-Дели шаарында өткөн Азиянын мырзалар, кыз келиндер жана уландар арасындагы чемпионатында. Ошондой эле жакынкы күндөрү Өзбек Республикасынын курамына кирген Каракалпак автономиялуу республикасынын борбору Нукус шаарында өткөн бел болуу күрөш боюнча уландар жана кыздар арасында дүйнөнүн жана Азиянын чемпиондору болгон спортчуларды тосуп алуу аземине катышуу болду. Жагымдуу маанайдагы жолугушууга Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн орун басары баш болгон тармактык жетекчилер жана Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттарынан өкүлдөр тобу күбө болушту. Урматтуу бүгүнкү салтанаттын иш-чаранын катышуучулары, кадырлуу спортчулар, сиздерди дагы бир жолу алыш бел болуу күрөшү боюнча жетишкен ийгиңиздер менен куттуктайм. Алдыда дагы көптөгөн мелдештерге катышып, Кыргызстандын желегин желбиретип жүрө бериңиздер. Урматтуу спортчулар, спорт жана маданият бул мамлекетти таануучу. Ар дайым ушул жеңил барып, оор келип, ар дайым ушундай төш медальдарыңыздар менен мамлекетибизге кайтып туруңуздар. Бар болуңуздар, ам болуңуздар. Жалал Абад шаарындагы Исхак Разаков атындагы адистештирилген Олимпиадалык спорт мектебинин тарбиялануучусу Элбек Зайнабидинов Нукус шаарында өткөн бел болуу күрөш боюнча уландар арасында дүйнөнүн чемпионатында эң оор салмакта бардык атаандаштарынын далысын күрөш килемине тийгизип дүйнө чемпионат алды. Ал эми Нью-Дели шаарында өткөн алыш күрөшү боюнча Азиянын чемпионатында кайрадан эле Жалал Абад шаарындагы Исхак Разаков атындагы адистештирилген Олимпиадалык спорт мектебинин тарбиялануучулары Абдинур Шукуралиев, Асел Жакыповалар финалдык таймашта атаандаштарын артыкчылык менен жеңип чыгып, Азиянын чемпиондору болушту. Автомашина Жакыпова Асел, биринчи орун, Нью-Дели шаары, Республика Индия. Нью-Дели шаарында чемпионат Азия боюнча биринчи месттен алдым. Биз бул жакта сбордон даярданып барганда катуу аракет кылып, болушунча күчүбүздү иштетип, инжага барып, атаандаштарыбыз менен болушунча талашып, бирди алган аракет кылдык. Аракет кылып отуруп, бирди алып келдик, бул жакка келдик. Агайлар, түнөлөр бардыгы бизге жардам берди, рахмат аларга дагы. Ата-энеме рахмат, тууган уруктарыбызга рахмат, баарын жакшы эме тосуп алышты бизди. Нью-Дели шаарында мен чемпион болдум. Ал жакта жакшы эле соперниктер болду. Жакшы эле казактар, өзбектер туруштук берди да. Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусунда ыйгарым муктуу өкүлү Тилек Кыдырмаевдин атынан ушул жердеги матчтоочуларга ыраазычылык катып бары эле. Спорттук улуттук алыш бел болуу күрөшү боюнча азиялык, дүйнөлүк чемпионаттарда спортсмендерди даярдоодо облустун аймагында диалбы жана спорт тармагынын өңтүргө кошкон салымы үчүн бел болуу күрөшү боюнча башкы машыктыруучу Аканов Чыңгызбек Калмаматовичке ыраазычылык билдирилет. Жалал Абад облусунун аймагында улуттук бел болуу алыш жана бел болуу күрөш боюнча дүйнөнүн жана Азиянын чемпиондорун тарбиялап чыгарууда Жалал Абад шаарындагы Исхак Разаков атындагы адистештирилген Олимпиадалык спорт мектебинин директору, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Чыңгыз Акановдун мээнети зор экендиги аземдин жүрүшүндө айтылды. Индияда болгон чемпионат Азияга жана Өзбекстанда өткөн, Нукус шаарында өткөн дүйнө биринчилиги жана Азия чемпионатына аябай көп даярдандык. Балдарыбызды, кыздарыбызды аябай көп даярдадык, сборлор болду. Жалал Абад обласынын балбандары, балбан кыздары жана Исхак Разаков спорт мектебинин балбандары общий дүйнөлүк жана азиялык мелдеште чемпион жана призер болушуп 29 медаль алдык. 29 комплект медаль алдык. Негизинен алганда дүйнөлүк жана континенталдык чемпионаттарга жаш спортчуларды даярдоодо машыктыруучулардын орду өзгөчө экендиги бул күнү жолугушууда дагы бир рет айтылды. Индиянын Нью-Дели шаарында чемпионат Азия өтүп, ал жерден Абсаматов Суан палбаныбыз жаштар арасында 71 килограмм салмакта Азия чемпионат алып, Кыргызстанга алтын медаль алып келди. Ошондой эле 55 килограмм салмакта Калилев Даниал палбан 3-чү орунду алып, бизге коло медалды насип кылды. Ошондой эле биздин Каракалпакстан Нукус шаарында дүйнө чемпионатында Ермаматов Абсамат палбаныбыз
алтын катета күмүш байга алып биздин кыргыз элин кубантып вице чемпионат алып келди да. Берилип кетчү жагдай бүгүн сыйлык алган спортчулардын дээрлик көпчүлүгү июнь айынын орто чендеринде Чүй облусунда өтүүчү мен чемпионмун аталышындагы республикалык оюндарда Жалал Абад облусунун атынан күрөш килемине чыгышат. Маматкадыр Маматалиев, Жумагүл Закир кызы, Жалал Абад шаары.